Президент Садыр Нуркожоевич Жапаровдун бул кадамы акыркы 30 жылдагы саясий майданында, саясий маданияттуулукта жаңы бир кадам болду. Мындай боло элек чынында. Эми бул кадамды керек болсо философиялык кадам деп мен эсептейм да. Анткени биздин көчмөн философиясында көп ушундай айкөлдүк түшүндүктөр, баалуулуктар бар да. Ошон үчүн өткөн президенттердин тажрыйбасын, ар кандай тажрыйбалары бар. Ошо тажрыйбаларына таянып, биздин Кыргызстаныбызды бир жакшы бир экономикалык, социалдык жана саясий бир секирикке даярдай турган бир жакшы бир кадам болду деп эсептейм да. Ошон үчүн ошол биздин экс-президенттердин биякта ошолорду колдогон командалары бар. Эми ошолордун ортосунда кандайдыр бир биргеликте Кыргыз эли үчүн, Кыргыз экономикасы үчүн, Кыргызстан үчүн мындай өсө турган бир жакшы бир өбөлгө түзүлүш керек да азыр. Биринчи кадамды Садыр Нуркожоевич жасады. Эми экинчи кадамды ошол экс-президенттер жана ошо экс-президенттердин партиялары, санаалаштары жана башкалары эл үчүн иштеп бергенин азыр экинчи кадамды биз байкап турушубуз керек да. Эми бул биздин гана тарыхта эмес, 30 жылдагы. Бул дүйнөлүк тарыхта 17 кылымда болгондо Мария Стюарт мурунку королдор менен баягы биригип отуруп бир мамлекетти аракетин кылган. Ошон үчүн бул кадам албетте жылан Кыргызстанда эмес, эми мына бизде геосаясий майданда көп бүгүнкү күндө ар кандай согуштар болуп атат, түшүнбөстүктөр болуп атат. Эми мына өзүбүздүн Кыргызстаныбызды биргеликке алып келсек, эми эмки кадам Садыр Нуркожоевичте ушул геосаясий майданында кандайдыр бир өзүнүн талантын, өзүнүн ушундай дипломатиялык касиетин жумуштаса деп биз күтүп атабыз.